Биринчи микрофон баштай бер. Мен Мусаева Нургүл, ушу Баятов айылынын тургуну болом. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби сизди ушунча келериңизди чыдамсыздык менен күттүм. Менин кайрылуумдун себеби ушул балам бөөдө жерден эле кесилип кетти. Эки баланын ортосуна түшөт, эки бала мушташат. Эки баланын ортосуна түшөт. Анан ал жерден дагы баламды чаап урат ал балдар деле. Бирок балам да бир жолу тебет. Аны да айтып кетишим керек мен бул жерден. Ал тебет дагы бул тепкенди дагы жабырлануучу бала сотто да айткан. Мени бир жолу тепти деп. Анан ушул балам бир жолу тепкен үчүн 6 жылга кесилип кетти. Ошол эки баланы арачалайм деп отуруп. Ати жанындагы сабаган бала ал деле 6 жылга кесилди. Мен балам дагы ошол бир тебем деп 6 жылга кесилди. Ал эки мушташкан бала бойдок балдар экен. А мен баламдын эки чээдеги кызы кичинекей аялы да бар болчу. Таяк жеген бала тирүүбү? Ооба, жакшынакай эле ушул жерде ойноп күлүп эле жүрөт. Балаңыздын кылмышы биринчи жолу же? Биринчи жолу. Ооба, мындан кийин катталган деле эмес. Бул мен баламды могул акталадан 100% десем да бир 80% билет мен баламды. Кандай экенин. Мына айтсын. Канча жылга? 6 жылга кесилди. 6 жылга кесилип кетти. Кайсы сотко жетти? Бул акталадан биринчи акталада сот болду. Акталадын сотуна чоң рахмат. Бул жерден баарысын теңдеп 4 жылга кара жумушка берип 100 000 сом штраф салды. Мен ошо 100 000 ошо балам түрмөдө жатса дагы азыр ушул 100 000 сомду дагы ушу төбөм деп чуркап жүрөм. Бирок ушул Нарынга барсам дагы, Бишкекке барсам дагы мага счет бербей атышат. Мен ушул убакка чейин 2 жыл өтүп кетти ушулга чейин. Мен ошол 100 000 сомду ушул акталаныкы мыйзамдуу түрдө ушул 100 000 сом салды эле балама. Мен ошону төгүшүм керек деп ушул убакка чейин чуркап жүрөм. Сиздер сурап атам, андан кийин облус сот, андан кийин жогорку сот кайсы сотко жетти деп атам. Нарын сотуна кетти. Нарын соту ошо райондук кылбай, карай элекпи облус сот? Кесип салды. Күчүндө калтырдыбы биринчиникинен? Жок, акталанып күчүнө калтырбай, Нарын кайра кесип салды. Анан кайра жогорку сотко жете элекпи азыр? Бишкекте да биз кайра Бишкекке берсек, Бишкек дагы болбой койду. Түшүнбөдүм азыр. Жогорку сотто карала элекпи деп атам? Каралды. Күчүндө калган экен да? Ошол эле Нарынды берип койду да, кайра Нарынды берип койду. Бирок менин ушул жерде сизден ырайымдуулукту гана сурап келдим да. Кат жазыңыз, эгерде биринчи жолу кылмыш кылып аткан болсо, кылмышка тартылып аткан болсо, кат жазыңыз, комиссия бар, комиссия карап туруп, анан жообун маган берсе, анан мен чечим кабыл алып берейин. Түшүнүктүү, Рахмат. Ушу баламды ырайымдуулук албаңыздар. Мен азыр бир эскертүү кылып коеюнчу залдын ичинде. Чыгып, мисалы, суу, ирригация, айылдарга таза суу, ирригация маселеси, БСР, БДР, мектеп, спорт зал, анан бала бакчаны көтөрбөй эле, ушундай өзүңөрдүн маселеңерди көтөргүлөчү, ошондо тез да бүтөбүз, анан бири-бирибиздин убактыбызды дагы неме кылабыз. Ал мен азыркы айтып өткөн маселелердин бардыгын мамлекеттин көкүрөгүндө турат, менин көкүрөгүмдө турат, бардыгына тапшырма берилип, күчүбүздүн жетишинче барын салып келтабыз. Мектептерди жаңылап келтабыз, бала бакчаларды курабыз. Алардын бардыгы жанакы Бишкек, Ош, чоң-чоң областтардын борбору, анан райондордун борборун бүтүрмөйүн айылдарга биз чоң-чоң бала бакчаларга жете албайбыз. А мектептерге жетебиз ар бириңерге. Ушу жакынкы 27-28 бүт мектептер жаңыланып бүтөт. Калган ошо бала бакча ошо 35-жылга чейин барып анан кийин баягы жабабыз. А суу, таза суу чыгарып берүүнү, аны да ошол чөнтөгүбүзгө жараша, бюджетибизге жараша ар бир айылга таза суу чыгарып берип келатабыз. Сиздердин айылга дагы Кудайдын буйруган күнү кезек жетет да. Анан ушул жерден айта берип, анан жөн эле убакытты албайлы дагы ушу жеке ушундай адилетсиз болуп аткан, мыйзамсыз болуп аткан эле өз жеке иштериңиздерди айтсаңыздар. Жол боюнча деле айтпай эле коюңуздар. Жол боюнча болгон күчүбүздү жумшап, мына акыркы 3 жылда жалаң өзүбүз салып келтабыз. Дагы бир 5 жылдан кийин жеке компанияларды, чет өлкөлүк компанияларды жалдабастан, мына транспорт министрлиги өзү жеке бүт техникаларды алып берип атабыз. Ушунун бардыгын мамлекет жасап келатабыз, мындан ары да уланта беребиз да. Ошон үчүн убакытты албай мына ушундай маселелериңиздерди айткыла. Жанагындай маселелерди көтөрбөй эле койсоңуздар. Экинчи микрофон. Assalamu alaikum, Садыр Нуркожоевич. Мен Күчүков Сагынтаев Ороз Акынович, мен Кочкор районунун Караз айыл өкмөтүнүн мантышынан келдим. Мына жер колумда китебим туруп, бүт госрегистр бир эмес 2 жолу барып, бүт мага чечип берген, эме бүт
Эми укпайсыздарбы эми? Кыска айтып коңуз. Анан ошон үчүн азыр муну деген жок эле киши биздин айылда жашабаган. Жузупкелдиев Шаршембек деген киши мени сотко берип, бул китебимди жалган деп. Нарындын соту Чагалдакка мага чечип берген. Аны кайра жокко чыгарып туруп, чүйгө берди эле. Чүйдүн административдик соту Осмоналиева менен Жаманкуловдор тияка чечип койду. Алардын китеби деген 82-жыл деп турат. Азыр эмне сурап атасыз? Ошон үчүн жогорку сот дагы чечип салды. Мына ошону мен азыр сизден сурайт элем. Ошо мына китебим туруп, мына. Бул көк китебиңиз жердикиби? Ошо жер 49 жыл калгансыз. 4 гектар. Жок, үлүшкө алган жерибизди. Үлүшкө алсаңыз кызыл китебиңиз болуш керек эле го. Жок, ошол берген да мына госрегистр бир эмес 2 жол бар ченеп берди. Анан ал жок эле кишиге берип атпайбы? Маалыматыңыз болсо айтыңыз. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков кечээ мага келгенсиз. Мен жолун көрсөтүп айтканмын да, кандай кылышты. Анда айтып берген экен. Кайра жыйындан кийин мага жолуңуз, мен кайра кайталайын. Карап көрүп, эгерде адилетсиз чечилип калган болсо, бул киши айтып аткандай, анда жолдорун айтыңыз. Мына мондай кайрыл, бияка кайрыл, тияка кайрыл деп. Мен бул маселе боюнча мен кече барып алып отуруп алып ойлондум да. Жергиликтүү ушул эле деңгээлде чечилчү маселелер 80-90%. Мына кайсыл жерде кыдырып басам дагы губернатор, анан эле облустук, райондук, анан айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде баары биригип чечип койчу маселелер көп экен. Бул боюнча мен 2-3 күндө чогултамын бүт баарын, 7 губернатор, Бишкек ош мэрин, анан облустун жетекчилерин, бардыгын баягы обул сотту, обул прокурор, Бишкектин сотун, жогорку сот менен баш кылып, анан Бишкектин прокурорун баарын чогултуп туруп ушул тапшырманы берейин деп атам. Кайра барып туруп, ар бириңиздер бүт ушундай маселелердин бардыгына чекит койгула деп. Өзүңөр чакырып алгыла керек болсо деп. Барды обул сотто да бар, кайсы проблема бар, ким арызданып жүрөт, прокурордо да бар, туурабы же туура эмес айтканбы? Айыл өкмөт акимдерде да бар. Ошолорду өзүңөр чакырып алып, ушу жаңы жылга чейин, кийинки эл менен элди кыдырганга чейин чечкиле деген тапшырмаларды берем мен. Бүт ушундай маселелер көп экен да, бири-биринин жерин талашкан, анан үй талашкан, анан дагы бирдеке соттолгон дегендей сыяктуу. Так, кийинки микрофон анда. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мекендештер. Менин атым Талай, Сыдык шаардан келдим. Уруксат берсеңиздер, мен деле ушу көйгөйүмдү айтып алайын, урматтуу элим. Айтыңыз бат-бат, кыска. Анан мен 2018-жылы ушу кайрымдуулук фонд бар, Рускелди деген, аны жетектеген Жээнбаева Бермет Акматбековна могу Бишкектин шаарынын четинде Алтын казык конушунда мусорный свалканын жанында 45 жанагындай жетим жесир майып апалар эжелерге үй сала баштаган. Ошол жерден азыр Сиз мындай кылыңыз. Азыр. Акырыңыздар. Сиз мындай кылыңыз, азыр жыйындан кийин бияка жогорку сотко, прокурорго кайрыласыз. Ген прокурордун замы, замсың, ген прокурордун замы, жогорку соттун замы, мына ушуган кишилерге кайрылгын. Анан булар сенин арызыңды карап туруп, анан мага айтышат. Мунуку туура экен же туура эмес экен деп. Бул маселе боюнча мен үстүртөн билем да, далай арыздангансыңар. Алардын баарын тактап туруп анан мага айткылачы, ким прав, ким нет экен. Түшүнүктүү, 4-нчү микрофон. Саламатсыздарбы? Атым Азамат Муратбек уулу, Коштоо айылы, Алабык айылы. Садыр Нуркожоевич, жанагы таза суу, мектеп, бала бакча маселесин көтөрбөй эле койду дегенбиз. Негизи ошол маселе бар эле. Анан бир өтүнүч бар эле да. Коштоо айылы өзү 5000 калк жашайт. Жалгыз мечитибиз бар эле. Ал жараксыз акыбалга келип калганына байланыштуу эл жалпы 31 сотый жерди 1,5 миллионго сатып алган да. Анан мүмкүнчүлүк болсо, жеке өзүңүздүн фондуңуздан же фонддор аркылуу бир өзүңүздүн айылыңызда кең сууга салынганда бир жакшы бир мечит салып берсеңиз деген өтүнүчүбүз бар эле да. Коштөбөгө мечит. Макул, мен караштырайын муну. Анан экинчи маселе, Ош областында жолугушуулардын биринде сиз айттыңыз, ар бир айылга 5 километрден кем эмес асфальт басылсын депчи, же аймакка деп айттыңыз, ошону тактап коелу дегенбиз да. Буга чейин мына бир эле жыл болду, 2 эле жыл болду токтотконума. Айылдарга барып туруп, айылдын ичине же 2 айылдын ортосуна 1 километр асфальт басып берип коет экен.
500 метр асфальт басып берип коет экен бир чоң көчөсүнө. Аны не кылат? Аны министрге келет дагы, финанс министрине депутат же ошол министр коллегасы, депутатка бара турган кандидат дейинчи мындай. Сөз өтөт, сөз өтпөсө коркутат. Мен азыр микрофондон чыгып туруп кыйкырам, сен ичип атасың, жеп атасың, мен айылыма асфальт басып бер деп. Анан ал баягы 20-30 техниканы анан айдап алып барат, солярканы куюп алып 100 километр, 200 километр жерге. Асфальтты ошо бир 200 километр жерден ташып барат. 1 километрге асфальт завод кое албайт эч ким. Шагылды да ташып барат. Шагыл алыш үчүн, чоң асфальт басыш үчүн шагылдын эмесин алыш керек да. Ошон үчүн мен буларга тыюу салганмын. 1 километр, 2 километр айылдын ичин, 2 айылдын ортосун токтоткула деп. Биринчи бүт стратегиялык жолдорду бүтүп алалы, 10 километр, 5 километрден кем эмес басалы. Ошондо алып барып туруп асфальт завод коесуң. Шагылды ошол айыл өкмөттүн ичинен аласың. Анан кийин асфальтты ошол жерден чыгара баштайсың. Анан солярка, битумду апарып асфальт чыгара баштайсың. Түшүндүңүзбү? Эгерде ошондо 3 эсе, 2 эсе, 3 эсеге арзан турат да жол. Эгерде 5-10 километр жерге бардыгын организовать этсең, сен техниканы бир эле алып барасың да 10 километр бүтмөйүн аяктан кетпейсиң. Түшүндүң, а? 1 километр жерди басып кетем десең, ал 3 эсе кымбат туруп калат. Мамлекетке. Ошону эсептебей кыла беришкен да убагында. Ошон үчүн мен ошону айтканмын. Айылдардын ичине шашпай тургула. Биринчи бүт жанакы райондордун ортолорун бириккен жолдорду, эки айылдардын ортосундагы жолдорду жалпы мындай чоң-чоң стратегиялык жолдорду бүтүп алалы, андан кийин анан айылдардын арасына киребиз. Райондун центрларын бүтүп алалы деп. Райондун центрлары шагыл болуп тиги жөө киши басса буту сынчудай болуп жатат. Анан барып алып айылдын бир айылдын чекесин асфальттап коет, ортосун. Же болбосо эки айылдын ортосун асфальттап коет. Ушу кантип болсун анан? Ошон үчүн мен токтотконмун. Түшүндүңүзбү эми же түшүндүргөн жокмун? Түшүндүрө алган жокмун? Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Сизге кайрылуунун себеби мен Баятов айылынын тургуну Мураталиева Субайылда. Сизге кайрылуунун себеби 2025 жылы 22 июлда Бишкек Баятов каттамында эл ташыган автобус шофердун тажрыйбасы жоктугунан улам жол кырсыктан учурап, ошол жол кырсыктан кесепетинен апабыз Жолдошалиева Шарипа оор жаракаттан улам каза тапты. Биз балдары үчүн бул чоң көтөрө алгыс азап кайгы болуп отурат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол апамдын өлүмүнө себепкерлер жоопкерчиликтен баш тартып, күнөөлөрүн мойнуна алышпай келишет. Бишкек вокзал эч кандай каттамда жок, келишими жок, техникалык осмотрдон өтпөгөн автобусту эл ташып ночной рейске жиберишкен. Толтура нарушение менен кетирген автобуска эч кандай тиешебиз жок деп бүгүнкү күнгө чейин мойнуна алышпай келишет. Өз иштерине кайдыгер карашып, шалакы мамиле кылышкандыгы үчүн мыйзам боюнча жооп беришсин деп суранабыз. Ошол күнү апам Жолдошалиева Шарипа товар алганы Бишкекке кетип бара жаткан. Апабыз жер жемиш сатып, акча чогултуп, биринчи группадагы майыптыгы бар инимди дарылайм деп жүргөн. Күнү түнү жайгышы иштеп апам эмгектенчү. Иним бутуна туруп калса үйлөнтүп жайлантып деген максаттары бар эле. Апам ал максатка жетпей өтүп кетти. Суалда азыр жооп берсин, биякта маалымат бар экен. Эми Суайылда айым апаңыздын арты кайрылуу болсун, бейишинен берсин. Кырсык болгон экен, эми ал мас эмес бекен айдоочу? Мас эмес беле? Жок. Жок болсо анда караштырып көргүлө, эми бул кырсык экен. Ал тажрыйбасы барбы, жокпу? Эми документтери бар болсо керек. Бар беле документтери? Садыр Нуркожоевич, бул иш боюнча иш козголуп, тергелип туруп, сотко жөнөткөн, соттун кароосунда, Кочкор району соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Бардыгы амалдар тергелип, бардык күнөөлөр мойнуна коюп жөнөтүлгөн. Кимдин күнөөнү мойнуна алып? Шофердин күнөөсү болгонбу? Ошол жерде экспертизанын баары жүргүзүп, ооба ар кайсы шарттар болгондо ошол жерде. Анан ошол соттун кароосуна жөнөтүлгөн, азыр кароодо. Күнөөлөр сотту эми адилеттүү карап койгула. Адилеттүү карагыла. Анан бул боюнча эми баягы билесиңер, 30 жылда бардак болуп кеткен да, эми орусча айткандачы. Башаламандык, таксиси деле жүрө берет, бусиги деле жүрөт, анан автобусу деле жүрөт болуп. Азыр бардыгын иретке келтирип атабыз. Бүт баягы илгерки автовокзалдарды менчикке өткөрүп алгандар да бар экен. Менчик алып алып, бир кафе куруп алган ичине же башка бардыгын кайтарып, азыр автовокзалдарды восстановить этип атабыз. Автобустарды алып беребиз дагы, илгеркидей автобустар жүрөт. Таксилерге лицензияны болсо Ички иштер министрлиги көзөмөл менен берип атат.
экзамен алып атат, тапшыра албаса өтпөйт. Лицензияны кайсыл эмеден баштап берип атасыңар? Жакындан баштап лицензия оң рулдууларга бербейбиз дедик, э? Только баягы сол рулдууларга. Биринчи июлдан баштап берилип атат. Берилип атат, э? Экзамендерин алып атасыңарбы жакшылап? Техосмотрларын карап атасыңарбы? Баары текшерилип атат. Айдоочулук күбөлүгүнүн немесин, Тажрыйбасы баары текшерилип атат. Мына эми ретке келтиргенге күчүбүз жетип атат. Бүт мына Минтранс барбы? Минтранс турчу. Канча автовокзал калды дагы райцентрларда, райцентр кичи шаарларда жасалып элек. Биздин карамагыбыздагы 7 чоң автовокзалды былтыр өкмөттүн чечими менен жергиликтүү бийликке өткөрүп бергенбиз. Жергиликтүү бийликке. Бирок ремонттолду анын баары, ремонттолуп атабы? Ремонттолуп, жаңы салынган, жаңы салынып атат. Кыскасы, в общем, ар бир районда баягы илгерки автовокзалдар иштеп баштайт. Анан ошондон анын автобустар иретке келет. Баардыгы иретке келет. Мунун баарын 30 жылда чирип бүткөн нерсени бир 3-4 жылда эле баарын кылуу иш кыйын экен да. Сот иштери болот экен, сот иштери эле 1 жыл созулат экен, инстанциядан инстанцияга жүрүп отуруп, ошо сот аркылуу алгандарыбыз болду, түздөн түз алгандарыбыз, өзүлөрү добровольно бергендер болду. Мына болду, мен туура эле менчиктеп алдым эле убагында деп. Кийинки микрофонун. Саламатсыздарбы? Сатылганова Нургүл, учурда мугалим болуп эмгектенем. Садыр Нуркожоевич, биздин ошо Баетов айылында Алтын Муун Аристе деген жакшынакай балдар үчүн билим уясы бар, бала бакча. Ушул бала бакчанын ачылганына 11 жыл болду. Мамлекеттик түрткү берүүчү гранттын эсебинен капиталдык ремонт менен өтүп, пайдаланылбай турган имаратты айыл тургундары демилгелүү топ түзүлүп, ушул учурда көйгөй болгон учурда жакшынакай кылып ачып алдык эле. Бала бакчанын учурда 150 бала тарбияланат, 30 кызматкер иштейт. Анан ушул 11 жыл болгонуна карабастан дагы эле жерге ээлик кылуучу, имаратка ээлик кылуучу эч кандай документибиз жок. Ушул учурга чейин чечилбей келет. Биз башкы прокуратурага да кайрылганбыз, Улушевка. Буга чейинки губернатор, 3 губернатор келди, 5 хаким келди. Мен суроом бар ушу. Азыр дагы иштеп атабы? 150 баланы карап отурасыңарбы? Азыр кимге тиешелүү ал мекеме? Айыл өкмөткө тиешелүү, муниципалдык. Муниципалдык, муниципалдык. Так, муниципалдык болсо, бала бакча кылып иштетип атасыңар? Ооба, бала бакча, мамлекеттик. 150 баланы 150 бала тарбияланат. Алдыңкы бала бакча. Аким турула. Айыл өкмөт өкөң бириктиле дагы, жолун тапкыла дагы, бергиле. Биз баякы бала бакча, мектеп салабыз дегендерге жерди, мамлекеттик здание болсо бекер беребиз деп атпайбызбы? Жетишпей атат го мынакей. Балдардын мектеп, бала бакчалар жетпейт, мектептер жетпейт. Бергиле, не кыласыңар ал зданияны? Кечирип коюңуз, эме имамдар менен кичине эме болуп атат. Аякта жаныбызда мечит бар да. Биздин жер, биздин территория, биздин имарат деп ушундай чечилбей келатат. Акыркы үмүтүбүз сиз. Эми чечип бергиле, имамдар менен да сүйлөшкүлө, ошо эмен мечиттин жери беле мурда. Эми имамдар деле каршы чыкпаса керек. Имамдарга деле бала керек, алардын деле балдары бар, алардын деле балдары барат. Чечип бергиле, давайте, неме кылгыла. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Буларга бергиле дагы. Анан немеси кийин өзгөрүп кетпесин. Азыр 150 баланы багып атып туруп, анан кийин айдап чыгып туруп, анан офис кылып же башкача бирдеме кылбасын. Түшүндүңөр, Өзгөртүүсүз. Өмүр бою түбөлүк ошо бала бакчасы болот деп туруп бергиле. Жарайт. Түшүнүктүү, Сиз дагы содействовать этиңиз, эгер деме кыла турган. 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы? Азыр ушул боюнча айтып коеюн, мына райцентрларга, шаарларга, керек болсо айылдарда деле жеке менчик мектеп салам, жеке менчик бала бакчасын курам дегендерге биз жерди бекер беребиз. Жерди бекер беребиз да ошолорго. Анткени алар баягы бул мамлекеттикинен альтернативдүү болуп, баягы платный болуп. Анан жакшы карашы мүмкүн, жакшы окутушу мүмкүн, жакшы билим бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушундай саясатты жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде бергиле буларга. Түшүнүктүү, 3-чү микрофон. 1. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу бийик тоолуу аймактарга ар тараптуу көп жардам көрсөтүп атасыз. Анан ушу орто жана чакан бизнестин атынан ушу сизге кайрылуубуз бар. Кайрылуубуз төмөнкү болуп атат. Биздин ушу туризм тармакта иштеп аткан боз үйлөр, мейманкалардын иштеген мезгили аябай кыска болуп атат. Анткени жайлоо ачылгандан кийин мына Сөңкөлдө да биз иш алып барабыз. Жайлоо ачылганда чет элдик туристтер келет, ички туристтер келет. Ошо менен июндун башынан баштап августтун аягына чейин иштейбиз. Ошол маалда биз салыкты 4-6% менен төлөйбүз.
Бишкек менен тең. Бишкекте болсо өзүңүз билесиз 12 ай иштейт да, мейманканаларчы. Ошол себептен сизге кайрылып атканыбыз ушу салык саясатын карап, анан ушу бирдиктүү салыкты ылдый кылып бересизби деп атабыз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мына ушу жерде көптөгөн ишканалар бар. Азыр мындай болуп атат маселе. Бүт баарыбыз ачык айкын иштеп баштадык. Анан Бишкектен айырмабыз, биз эмгек кодексине ылайык 40 күн эмгек өргүсүн бериш керекпиз да. Бишкек шаары чүй-өрөнү ошол маалда 28 күн берет. Мисалы, ушул маалда бизде 60 киши иштейт. Мен ошо 2400 күн эмгек өргүсүн төлөп бериш керекмин да. Бишкек шаарында болсо 1680. Биякта сөңкөлдүкүндү айтып берип атам. Анан ошондо айырмасы 720 күн көп төлөп атабыз да. Түшүнүктүү. В общем, жайлоолордо туризм менен иштегендерге Бишкектен айырмалантып бергиле деп атасызбы, азайтты. Боюнча анан экинчи. Болду, мен жазып алдым, мынакей жазып алдым. Салык кызматына мен тапшырманы берейин, мыйзамдарды карап көргүн деп. Рахмат. Айтыңыз. Бул насыялар боюнчачы, ушу бийик тоолуу аймактарга ушу төмөн пайыздагы насыяларды берсеңиз аябай жакшы болмок да. Анан бул жерден эки эле талап коюп коюш керек да. Муну биринчи талап канча салык төлөйсүң, экинчи талап болсо канча жаңы жумуш орундарын камсыз кыласың депчи. Ошону ким насыя алса, эң төмөн пайыздан насыяны алсачы. Бизнескеби же мал чарбачылыгына? Бизнеске, мал чарбага дагычы. Анан ошо ай сайын барып салык инспекциясына көрсөтүп турсам, мына налог монча төлөп атам, жаңы монча жумуш орундарын түзүп берип атам десе, бул биздин экономикабызга, бизнеске дагы аябай жакшы мындай жөрөлгө болмок да. Ушундай бир сунушубуз бар да. Бирок пайызы чыны мындай ылдый болуш керек да. Пайыз, эң ылдыйкы пайыз 6 менен берип атабыз, Чакан жана орто чакан мал чарбачылыкка. Мал чарбачылыкка 16% менен берип атат, бирок 6% менен булар алат, биз субсидирование бюджеттен 10% жаап атабыз. Кичи жана чакан Чакан ортого 8%дан азыр берип атабыз. 8%дан башталып атат. 8%дан. Эми баарына бирдей беришибиз керек да, ато тоолуу аймак, анан тоолуу эмес аймак деп бөлгөндө болбойт го деп ойлойм да. Баарына эле бирдей бербесе анан бардак болуп кетет да андачы. Келгенде канча көптөгөн акча кетип атат. Мисалы Бишкекке чүйгө караганда биз 6 ай от жагабыз. Көмүргө акча кетет, электроэнергия акча кетет. Чүйдө болсо болгону 3 ай бардыгы эле тармак Бишкек менен Оштон башкасынын баары эле ошондой да, бардык райондор эле. Биздин территориябыздын 94%-ын тоолор ээлейт. Болгону түз жерибиз 6 эле пайыз бар. Ито ошонун ичинде мына район борборлору, шаар борборлору, айылдарыбыз отурукташкан да. Ошон үчүн бардыгын эле бирдей, анан өзүнчө бөлгөндө болбой калат. Рахмат. 4-чү микрофон. Assalamu alaikum. Жерге далайылы Улан Шералиев. Менин айтайын деген көйгөйүмдү урматтуу Садыр Нуркожоевич айтып кеттиңиз мектеп боюнча. Анан ушуну бир сыйра да бир кайталап кетейинчи. 98-жылы ушул Жерге далайылында мектеп ашар жолу менен курулган. 2000-жылы ишке берилген. Ашар жолу менен ушу ылай кирпичтен салынган да. Ошо кезде сарайларды бузуп, ошону материалынан алып мектеп курулган. Анан сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ушу мектептер эрте бүтөт деп. Анан ушу мектептин кабинеттери кичирекей, 2,5-га 3. Анан ушу мектепти өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул Молдобаев мектебин бир эртелетип берсеңиз жакшы болот да. Өтө чакан мектеп болот да. Балдар батпай калды. Жалпы канча мектеп калды республика боюнча айылдарда? Илгерки 60-70-жылы салынган. Республиканын аймагында бүгүнкү күндө 100төн 105 авариялык мектеп калып атат. 3 жыл мурун бул цифра 400 болчу. В общем, кыскасы мен дагы бир жолу кайталайм, 27-28 бүт барын бүтүрөбүз. Сиздин айылга да жетет, ошол 105 айылдын ичинде сиздин мектепте бар экен да демек. Муну эми бюджеттен карагыла деп мен тапшырма берген, бирок каржы министрлиги азыр кредит алып болсо дагы бүтүрүп салалы деп сурап атат. Жарымы кредит болсо, жарымы грант болсо, ушундай сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. 27-28 бүтүрөбүз мектептерди. Болду, эми аны козгобогула. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы? Атым Чатыркүл Дононбаева. Садыр Нуркожоевич, Актала куш келиптирсиз. Мен бере турган суроомду кечээ ат башыда бир эжеке козгоду. Бул жанагы коэффициент боюнча болуп атат. 97-жылы чыккан 377 токтомду жокко чыгарып, бүгүнкү күнү 2026 жылы
398-399 деп бекитилат, бирок 1,5% эмес 1,30-га түшүп калып атат да, ошо 20% жанагы пособияга дагы, пенсияга дагы жөнөкөй бир айлык алган Эжеке, чатырчы, муну түшүнбөй атасыздар. Бул жерде эки токтом бар да. Минсоцразвития түшүндүрүп койсуңбу? Аны силер бир токтомду көрүп алып эле кыска нуска кылып түшүндүрүп. ызы жолуп атасыңар да. Азыр түшүндүрүп берсин. Айтып коюңуз, элге керек да, залда. Инвентаризациянын жыйынтыгы менен 183 калктуу конуш дал келбей калган. Ошонун негизинде токтом кабыл алынды. Токтом кабыл алганда ар бир бийиктикке жараша коэффициент коюлду. Анан башкы мыйзамыбызга дал келиш үчүн анын нормаларын бузбоо максатында 2 токтом кабыл алынды. Бүгүнкү күндө эч кандай өзгөрүү жок. 377 мен кандай алып атсаңар ошо бойдон. Тескерисинче кээ бир эмелердин коэффициенттери көтөрүлдү. Кошуп коесузбу? Экинчи суроо мындай болуп атат да, энелер кайрылып атышат, 7 балалуу жана баатыр энелерге алдында тиги эне даңкы бар эмеспи, 6 балалуула. Ушуларга эч бир эчтеке каралбайганын сурап атышат. Мен ошо аялдар кеңеши болуп көп жыл иштедим эле. Эч бир үлгөтө каралбаптыр, только рахмат баягы значок берилет экен. Же бир төлөмөдү да жок, жанагы балдарды да бекер окутууга баатыр энелерге кетирилбедиби? Аны бир эле балабыз кем экен деп суранып атышат да, ошого бир сиз дагы бир карап кайра бир мыйзамдарды ушул колдон келсе жардам кылса деген. Макул, карап коелу. Значит, 6 балалуу энелерге. Экинчи микрофон. Урматтуу Садыр Нургозоевич, саламатсызбы? Актала жергесине кош келипсиз. Мен Абышбаев Качкынбек, Байетов айлы Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Эми алдыда райондун акими абдан жеткиликтүү айтты, 27 долбоор боюнча. Биз мурунда тааныштык эле. Эми сизден өтүнүч ушунун ар бирин көзөмөлүңүзгө алып, бир толук этегине чыгарып бергенге, ушу Акталага бир көз салып, шефке алып берсеңиз. Себеби алыс районбуз. Баягы министрге 1000 айткандан көрө сизге бир айткан артык. Ишенебиз сизге. Анан эми көзөмөлгө алабыз. Ар бир районго ошол кийинки жылдын бюджетинен, кийинки жылдын бюджетинен акча бөлүштүрөбүз. Анан ушу нарынды кыдырып баштаганда эле карасам, баары сүйлөшүп алганбы? Баары эле 1 миллиард. Рахмат. Беребиз, канча керек болсо ошончо беребиз. Башталган иш бүтөт акыры бир күнү. Бу жерде Байетов Нарын жолу 2 фронт менен иштеп атат, 2 фирма. Бизден кетип аткан абдан жакшы, буга эл жакшы баа берип атат. Айтып коюшубуз керек, Нарындан бери баштаган фирмага кичине камчы керек, камчы чаап коюш керек. Шуну министрге бир катуу айтып койсоңуз абдан жакшы болот эле. Көзөмөлгө алсын. Биз эми 2-3 күндө эле бир барып атабыз, Жылдыз көл болуп кетти. Сыйырып салып эле кетип атат. Басуу иши жок. Машиналар талкаланып атат. Ушуну бир дагы катуураак айтып койсоңуз. Анан күндө айтып атам. Бул боюнча акыркы 3 жылдан бери биз бүт техникаларды алып берип, илгерки 2020-га чейин почти Минтранс жол жасачу эмес. Барын эле подрядчикке берип эле, ал чет өлкөлүк подрядчик, ички подрядчик ушинтип келген. Азыр биз тескерисинче 1000ге жакын техника алдык окшойт, республика боюнча жалпы. 1500, мына даже 1,5 болуп кеттир мына. Бардык техникаларды алып берип атабыз дагы, анан мындан ары Минтранс өзүң басасың деп атабыз. Булар жаңыдан тажрыйба алып атат, жана арызданып атат, кээ бир жерлерде жолду начар басып койду деп. Аны туура түшүнүшүбүз керек. 30 жыл эч ким иштебесе каяктагы тажрыйба болот? Жалаң жеке менчиктерге берет, анан алардан бөлгөн акчадан 10%-ин чөнтөгүнө алат, министр алат, премьер алат, президент алат, ошентип алып келген 30 жылдан бери. Азыр биз бүт Минтрансты жандандырып атабыз. Ар бир райондо бирден илгеркидей ДЭУ туруш керек. Керек болсо жана асфальты укладчиги кошот туруш керек дагы. Райондун ичинде эмне жол болсо Минтранска эле беришибиз керек, деп туруп. Ошондо 2 эсе арзан болгон болот. Жеке жакка берсең ал пайдасыз иштебейт. А биз эмгек акы төлөп берип атабыз, техникасын алып берип атабыз, запчасын алып берип атабыз. Анан керектүү гана инертный материалдарын сатып беребиз, болду. Ал пайдасы жок иштейт Минтранс. Ошогон алып баратабыз мынакей. Анан бир жылда бир эмес же бир айда эмес, күнүгө айтып турам буга. Түнкү саат кээде 3-тө чалам, моягың деген момундай пробка болуп атат неге деп. Жана Бишкектин тегеректериндегилерде. Түшүндүңүз, мына элдин да талабы ошол. Биздин республика, агрардык республика, могуреки илгерки Госплем завод
госплем станцияларды республика боюнча келечегинде иштетпесек, биздин малдын башы сапатсыз болуп, жайыттар туруштук бербей калды. Сапат көтпөсөк, эми мисалы 100 кой бакканча бир 30 кой багып, ошондон жүн алышыбыз керек, эт алышыбыз керек, киреше алышыбыз керек. Ошондой эле үрөөнчүлүк чарбаларды да бир эске алып, семхоздорду мамлекеттик көзөмөлгө албасаңыз, коррупция ошол жерде болуп атат. Мына сиз деле чарбада билесиз, жанагы комбайн чаап алган буудайларды эле тазалап, мөлтүрөтүп эле элге сатып атат. Анын эми тишин ачып көрө албайт экенсиң, элита деп коет, супер элита, анан репродукция биринчи деп коюп атат. Ушуну бир келечегинде эске албасаңыз, биз өнүкпөй ортубузда тура беребиз. Себеби биз ушу менен оокат кылып атабыз. Эми акырында Нурбек мырза, бул жерде жол министри турат рас. Сиз замгесте келип, могу 1 километрди Баетовго кире беришти, бир башкача азыркы учурга ылайык жасап берем дедиңиз эле. Эми мына өзүңүз министр болуп, 2 тискин 1 чылбыр колго тийиптир, эгемендүүлүккө чейин жасап берип, мына урматтуу президенттин астында убада берип койсоңуз, эми сиз деле соопчулук. Ушуну өтүнөм. Рахмат, бар болуңуз. Азыр госплем завод боюнча жана жайыттардын деградация болуп кеткенин кайра бастан этүү боюнча мына министрдин орун басары турат, айтып берсинчи кандай иштер жүрүп атканын. Айтып беребиз. Садыр Нургожоевич, бул боюнча жайыттардын деградациясы боюнча жылына 10 000 гектарга 5 жылдан бери жайыт өрөөндөр чачылып келген. Сиз кечээ күнү тапшырма бердиңиз, бул аянтчаларды 100 000ге чейин чыгаруу боюнча. Бул ишти алып барабыз. Андан сырткары малды асылдандыруу жана үрөөн чарбаларын колдоо боюнча биздин 30-жылга чейин программабыз бар. Ошонун негизинде үрөөн чарбаларды дагы, малды асылдандыруудун дагы мамлекеттик чарбалар колго алып жатабыз. Бүгүнкү күнү республикада 18% ушу сертификацияланган үрөөн колдонуп келет биздин дыйкандарыбыз. Ушуну 30-жылга чейин биз 80ге чейин чыгара алып атабыз, эң аз дегенде. Асыл тукум мал боюнча бүгүнкү күнү бир 4% гана мал асыл тукум. Биз муну бир 50%га чейин 30-жылга чыгаруу планыбыз бар. Бул боюнча мамлекет акча каражатын карап жатат. Иш башталат буюрса. Рахмат. 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен бул жака конок болуп келип калдым эле. Өзүмдүн районуму өзүмдө баштайын. Көйгөйдү айта берсек көп, разы болуп да үйрөнөлү. 30 жылдан бери болбогон бир да президент Атыңызды айтып койсоңуз. Райбекова Топчугүл Кылычбековна. Эми эл разы болуп үйрөнөлү. Болуп аткан жакшылыктарды сезе билели. Анан мен өзүмүн районумдун көйгөйүн өзүбүздө айтам. Мени жеке кабыл алууңузду суранам, Садыр Нуркожоевич. Мамлекеттик деңгээлде кабыл ала турган маселелер боюнча. Рахмат, Жазылыңыз, убакытым болгондо кабыл алам. Сизге жазылдым. Менин атым Рахат, Баетов айылынан келдим. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апасы катарында келдим. Бул Актала жеркесинде Баетов айылына мүмкүнчүлүгү чектелген балдары үчүн атайын реабилитаттык центр ачып берип, колдооңузду өтүнөт элем. Реабилитациялык борборлор боюнча мына былтыркы жылы министрликтин колдоосу менен 14 борбор ачтык убактылуу. Быйыл салып баштадык. Муниципалдык кылып Нарын шаарына бирди салып атабыз. Кийинки жылдары Кудай буюрса ар бир райцентрга, айылдарга эмес, райцентрларга биз салып беребиз. Эгер мүмкүн болсо бизде здание бар, ал жерде балдар окутулат. Бирок ошол зданияны 5 мүнөттүк убактыңызды бөлүп көрүп беришиңизди өтүнөт. Мен билем, келип кеткем. Бир нече жол келип кеткем. Аким менен биргеликте анын кадры бар, тамак ашын чечиш керек, жана башкаларын чечип атабыз. Макул, биз жардам, мен эсиме алып жазып койдум, жардам берем мен. Акча каражат жагы керек экен буларга, мен жардам берем, макул. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, биз Тоголок Молда аймагынын айылдык кеңешинин депутатымын. Жаңы Талап айылынын тургуну болом. Атым Талайбек. Биздин сурай турчубуз айтып өтүп кеттиңиз, жаңы эле спорт комплекс 6 жылдан бери салынат деп губернатор айтып эле келатат. 6 жылдан бери эчтеке курулбай, өздүк салымы салынган, проекттин долбоору, сметасы бүткөн. Ошо боюнча акчасы каралбайт, сметасы ошо бойдон эле жатат. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, ошо жашоочуларга жер трансформациялап берсеңиз, ошо жердеги 12 000ден ашык калк жашайт. Ошол 12 000 калктын балдарынын баары азыр арга жерде турак жай сала албай, ошонун
артынан ар кайсы жерде жүрүшөт. Балдардын баары миграцияга чыгып кетишкен. Үчүнчүсү ушул банктар боюнча ар бир жарандар банктардан кредиттерди алат экен, майда чүйдө чарбалык иштери боюнча бир нерселерди алат экен дагы анан бир аз мүмкүнчүлүгү болбой калып кечигип калган болсо ошону чорнуйга салып коет экен. Ал чорнуйга салып койгондо бир 10 жыл, 6 жыл, 7 жылдан 10 жылга чейин кредиттер берилбейт экен. Ал өз ара иш кыла албайт, эчтеке кыла албайт, же ипотекага, тамга кандайдыр бир маселелерин чече албай ошол жээкте калып кетип атат да карапайым эле жарандарыбыз. Ошол боюнча чечип берип койсоңуз. Биздин спорт комплексти дагы болду, түшүнүктүү. Биринчи 3 маселени айтпадың мен. Спорт комплекс боюнча муну карап көрөбүз, карап көргүлө. Биринчи мектеп бала бакчаларды бүтүрүп алалы, андан кийин аны спорт комплекске да өтөбүз. Райцентр, рай борборлорго, кичи шаарларга, областтын борборлоруна салып атабыз биз. Анан эми айылга, жаңы тал айылдан турбайсызбы, Талайбек мырза, туурабы? Бул боюнча карайбыз. Жер трансформация боюнча. Ошо айылга сурап атасыңарбы, айылга деп. Айылдарга мындай да, эми мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. Муну эми бардык эл 99 эмес 100% түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен жана айтып өтпөдүмбү, жер тар бизде деп. Улам барган сайын тарып баратат. Мына 7,5 миллионго жеттик. Дагы бир 10 жылдан кийин бир 10 миллиондон ашабыз мисалы. Жылына 150 баладан кем эмес бала төрөлүп атат. Жана мектептерди, бала бакчаларды да беребиз, жер бекер беребиз, частныйды да салгыла деп атпайбызбы? Ошол мамлекетке жардам болот, бюджетке жардам болот да. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Мурда биз 3 жылдан бери, 4 жылдан бери Ош, Бишкек, анан обл центрларга ипотеканын үйлөрүн массалык түрдө салып атканбыз. Азыр эми аларды азайттык дагы, рай борборлорго анан айылдарга өтүп атабыз. Мына тиги Зардалыдан баштадык, биягы Алайдан баштадык, деген Алайга да 9 этаж неме түшүп атат, күлчөгө. Аларда отурат 60 жашка чыктым, ошол 5 уктасам түшүмө кирбейт эле, ошол күлчөгө 9 этаж үйлөр курулат деп. Заман ошону талап кылып атат. Ошон үчүн трансформация кылып беребиз, бирок мындай жерге эмес, жер там салганга эмес. Эң болбогондо 5 этаж үй болсо да ошо айылга салып берели. Мына айылдарга 5 этаж үйлөргө өтүп атабыз. Бүтүндөй мына өнүккөн өлкөлөр деп айтабыз го, 30 жылдан бери Европаны мисал кылабыз. Биз деле ошондой жетели, аларда деле айылдарында 5 этаж, 9 этаж үйлөрү турат, жашап атат сопсон деле. Жерлерин сактап калып, мисалы Германияга барсаңыз, айылдарында бийик кабат үйлөр турат. Жерлери жап-жашыл болуп, сонун кылып иштетип атат. Биз өзүбүз көп продукция менен, мисалы 9 түрү болсо, ошонун 6 менен камсыз кылганга мына эми араң жеттик. Болбосо мурда баарын импорт кылат элек. Буудайды эми өмүр бою биз өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Азыр мына бүгүнкү күндө мен келгенде 60%-ын сатып алчубуз тыштан. Азыр андан да көбөйүп баратабыз. Улам элибиз өскөн сайын. Жер жок, буудай көп айта албайт, ошон үчүн Россия менен Казакстандан сатып алабыз. Бул эми мен келечек жөнүндө айтып атам, ошон үчүн айылдарда дагы, мисалы айылдарда деле жок да азыр жерлер, туурабы? Ал үчүн ошол айдоо жерди, же болбосо дигил айыл өкмөткө тиешелүү ФПСтин жерин алып туруп анан трансформация кылып анан мен үй сал деп беришибиз керек, туурабы? Улам барган сайын жерибиз тарыла берет, элибиз көбөйө берет, анан кийин эми жаман айтпай жакшы жок. Ушул чөлкөмдө бир катастрофа болуп кетсе, ошо менен ачка калабыз да. Ошон үчүн биз келечек муунду да ойлойлу да. Биз өтүп кетебиз, дагы Кудай канча жаш бергенин ким билет, ушу залда отурганыбыздын баары. Бирок келечек муунду дагы ошону кам көрүп кетели да ошолорго дагы. Банктар боюнча, азыр банктар боюнча. Эми сиздин эмеңиз эми туура эмес да, претензияңыз. Кредит деп эле алып туруп, анан той өткөрүп ийгендер бар да, той жасап ийгендер. Аны кредит ал деген алгандан кийин акча жасайт да, туйт. Анан процентин төг албай калса, анан чорнуйга киргизип коет экен дейсиң, эмне кылыш керек анан банк? Мен деп эле бесконечно бере берсе, банктар банкрот болуп калат да. Ал жагында ойлонушуңар керек да. Анан кредит алган киши биринчи пландаштырып алыш керек. Мен 1 миллион сом алсам, ушуну мен кантип күрүттетем, ошону айландырамын. Анан кантип могу процентин жабам, 18%, анан кантип өзүмө канча процент түшүрүп алам деп туруп, ошону алдын ала бизнес план түзүш керек. Мен мына мурдакы бизнесмен катары, 20 жыл бизнес менен жүргөн адам катары айтайын. Антпесең анан алып туруп, той өткөрүп коюп, анан убагы келгенде төг албай калбагандар эмне кыласың? Асмандан жаап келип, бирөө келип төгүп бербейт да сенин кредитиңди. Кредит алганда абайлаңыздар да. Бекер акчадай көрүп эле ала бербегиле. Анын кайра
кайтаруучу мезгили болот, проценти деген болот. Садыр Нуркожоевич, Актала эли сизди келгениңизге баарыбыз сүйүнүп атабыз. Сизди келет деп 5 жыл күттүк. Анан эми айтканыңыз мен 3 курултайды тең айтылды эле, Терексай деп. Айтпа дедиңиз, айтпай эле коем, бирок 26-жылы баштатып берүүңүздү сизгеден суранабыз. Актала эли суу үчүн. Кайсында эле? Терексай. Канал. Долбоор башталды да. Башталдыбы? Анан айтпайм, кыскартайын. Экинчи вопрос. ВПС-тин жерин мурунку Бакыт Төрөбаев деген айыл өкмөтү жарымын 340 ВПС-тин жери бар Теректе. Жарымын рапо алып алган. Анан ал рапосы алып алат дагы биздин мен дыйкан кооператив уюштурдум эле. Сеники жери көп экенде 13 гектар жерди алып 1 гектардан башка кишиге берип салды. Биз өнүгүүбүз чогулабызбы же тарайбызбы кайра? Мен ушуну айтайын дедим. Ошон үчүн мен сунушум ВПС-тин жерин айыл өкмөткө гана сурап аткандан айыл өкмөткө берсин деген оюм бар. Бул бир. Экинчи, республика үчүн мен 77-ге чыктым. Кичине жүрөк ооруйт. Мо кардиологияга барганда 24-жылыга чейин үлгөтө бар эле. 70-тен ашкандарга анализ алганда 50% эле төлөйт деп. Ал эми 25-26-жылдар 2 жолу бардым. 100% 12 000 сом кетет экен. Мурун 5 000 эле сом эле. Анан эми ушуну бу жерде министрде отурат. Ушуга дагы угуп, ушу Мирахунга барып, ушуну карап койсо жакшы болот. Бул киши жакында эле барды эле. Анан мурунку болгон нерсени кайра эле макул министр көңүл буруп карап койгула. Буга жана Терексай боюнча кайсыл акыбалда турасыз азыр? Ошону айтып берчи. Садыр Нуркожоевич, азыр бизде 10 миллиондук болуп атат. Анан суу сактагычтарды биз ГЭС менен кошуп атабыз. 2 мегаватттык ГЭС кошулат. Ошон үчүн кичине убактысы жылып калды. Кийинки жылы курулуш ишин баштайбыз. 10 миллиондук. Баштаганда анан ошондо 27 баштасак, 27 аягына чейин бүтөбүзбү ошондо канал? Жок, аягына чейин бүтө албайбыз. 28-ге барып. 28-ге барабыз. Макул аксакал, мен көзөмөлүмө алам муну. Мен жазып койдум Терексай боюнча көзөмөлгө алынсын деп. Бергиле микрофон. Киши келди кечинде. 10 киши келип, бу гемодиализ боюнча ошол кагазды фамилияларын министрге бердим. Эмеле ушу районго бир гемодиализ уюштуруп берсе дейт. Ошолор Нарынга барып күнүгө 1000 сомдон очередке турат экен. 2 күндө бир барат экен. Анан эми ушуну ушул жерге бир уюштуруп берсе деп азыр министрге кагаз бердим. Эми бул киши кандай табат билбейм, жаңы жооп бериңиз, мүмкүнбү буяка уюштурганга? Садыр Нуркожоевич, кече мен больницаны барып көргөм. Бул жерде таза суу маселеси бар экен. Таза суу больницада 2-4 тонна тегерегинде колдонот экен. Ошо өздөрүнө азыркы муктаждыктарына зорго жетет. Экинчиден септиктер күн алыс эле толуп турат экен. Гемодиализде эң маанилүүсү бул суу. Суу анан септик, тонналап суу керек. Ал суу чыгат дагы септикти толтурат. Ага дагы талап жооп бербейт. Үчүнчү талап, Кыргызстан боюнча 20 эле нефролог бар. Бул нефрологдордун көбү шаар жергелеринде. Эгер бул жака гемодиализ ачыла турган болсо, анда уролог же терапевт атайын сабактан өтүп сертификат алып, анан келүүсү зарыл. Ушул 3 маселе чечилсе, коюп берсек болот. Канча гемодиализде жаткандар бар? 9 киши. Баятовдо 9 киши. Баятовдо 9. Мен тизмемде 9, 7 Бишкектен алат экен, 2 күн сайын Нарынга барып келет экен. 2 Нарынга барып келет. 7 Бишкекке көчүп кетиштир. Бишкекке көчүп кетип, Бишкектен алат экен. Түшүнүктүү. Эми түшүндүңүздөр да. Эми буга деле бара-бара жетебиз. Акталага да, бияка дагы гемодиализ койгонго. Биз эмеге жанакы жумгалган, по-моему, Кочкорго коюп берсек керек эле. Кочкорго коюлган. Бияка да жетебиз аксакал ага. Эми ушул боюнча мен как раз кеп козголуп калды. Бишкекте ошо бөйрөк алмаштыруу боюнча бекер оорукананы ачканбыз. Азыр түрктөр дагы жасайт, кыргыздар да жасайбыз, өзүбүз мамлекеттен бөлүп беребиз акчаны. Бекер кылып. Мурда билесиздер,
Туркияга, Индияга барып 50 миң, 70 миң долларга алмаштырып келчүсүңөр. Донор бар учурда дагы береле болбогондо 45 миң, 50 миң доллар берчү. Bir tuğan erişip barıp, anam böğrögünü almaştırsa dağı. Hazır biz Bişkekte beker dep atabız. Büt bari beker. Donor taap kelseňer, beker kılıp berебиз деп мамлекет жасап берет. Ошогон bir 7-8 миң доллардын акчасы эмеси кетет экен. Материалдары, дары-дармек, операция кылганы. Аны да биз мамлекеттен төлөп берип атабыз. Берели деп атабыз. Мына силерден бир тыйын чыкпайт, доноруңду алып кел дагы алмаштырып кет деп атабыз да. Анан ошону айтарым да эми. Bir tuğan деген бар, бала чака деген бар, донор болуп, мындай bir немеде жаткандарга, гемодиализде жаткандарга донор болуп берсеңиздер жакшы болот эле да. Бул мамлекетке биринчиден bir тугандык милдетиңерди аткарган болот элеңер. Экинчиден мамлекетке да жеңил болот эле. Анткени ошо ар бир адам, азыр сиз 10 киши алып атат деп атпайсызбы бул жерден? Ар бирүүнө жылына 15 миң доллардан кем эмес акча коротуп атабыз мамлекет. Мына мамлекет материалдарын алып жана гемодиализди алганга расходуна мамлекет жумшап атабыз. Мурда ар бир гемодиализге 100 доллардан кем эмес акча төлөчүсүңөр. Туурабы же туура эмеспи? Мына ошонун баарын мамлекет мойнуна алдык. Анан мен келгенде 2800 гемодиализде жаткан адамдарыбыз бар эле. Азыр 4000ге чыгып кетти. Ошон үчүн суранат элек да баягы. Мен келгенде донорум бар, менин диге акча жагына жардам бериңиз, Түркиядан барып алмаштырып келем, 50 миң кетет экен деп арыздангандар аябай көп болгон. Анан кой эми ушуларга жардам береличи, бекер кыла алчы деп тургандан кийин уюштуруп туруп, мына эми келгиле доноруңарды алып келип алмаштыргыла десек, бир 55-60 кишиден ашпай койду. Мына 3 жыл болду. Анан донорум анан отказ берди, анан донорум кудуги туура эмес келип калды деген шылтоолорду айтып атышат да. Ошондуктан тез баягы донорлорду тапса алмаштырып ийсек, мамлекетке да эконом болот эле да. Bir 4-5 миллиард сомдун тегерегинде жылына кетип калып атат ушу. Только ушул гемодиализ алгандарга гана. Садыр Нургожич, бир нерсени ачыктап коеюн. Мен жана трансплантациядан мурда ар түрдүү анализдер алынат да. Кимдин тууганы туш келеби, туш келбейби, аны билбейбиз. Ошон үчүн ошол анализдер бул жеке өзү жарандардын каржысы менен кылынат. Анан эгер ал анализдерге майда чүйдө анализ тапшырат, экөөнүкү бири-бирине дал келеби, дал келбейби деген. Толугу менен бекер кылып берет, просто эл бул жагы бекер эле го деп мындай түшүнүксүз эмелер болот. Эми первоначально баягы ар кайсырга тапшырган анализдерге эми өзүлөрү төлөйт. Эми ал көп болсо бир 300 сом, 500 сом, 1000 сомго чейин болушу мүмкүн. А бирок 7,5 миң, 8 миң кетет, туурабы бир эмеге. Только эми расходуна гана. 7,5 миң доллар. 7,5 миң доллар. Ошону мамлекет берип атабыз. Даярбыз бүгүн деле бергенге. Донор таап келсеңер, ме деп туруп төлөп беребиз 7,5 миң долларды. Бекер алмаштырып алып чыгып кетесиңер. Ага чейинки операцияга чейинки расходдор эми аны өзүңөр деле кылсаңар эми көп деле расход болбойт. Ал оорчулугу жок. Рахмат. Бергилечи. Кыскартыңыз, Рысбек эке. Кыскартыңыз. Мен атым Рысбек Шыгаев, ветеринармын. Сиз ветеринарларды жумгалдан жакшынакай мамлекетке өткөрүү боюнча айттыңыз. Ошон үчүн мен айтпаймын. Ушуну колдоп мамлекетке өткөрүп Каминдин касмаликке өткөрүп берсеңиз 1 январдан баштап өткөрүп алабыз. 1 анткени менчиктер иштебейт экен. Рахмат. Министрге дагы айтканмын, ошону баягы мен айткан күндөн баштадыңар, баарын бүтүрүп иштердин баарын, иш чаралардын 1 январдан баштап мамлекеттики кылып алгыла. Түшүнүктүү, жеке деген болбосун. Биз өзүбүз көзөмөлгө алалы ветеринарияны. Урматтуу Садыр Жапаров Нургожоевич, мен сизден суранарым, мен 2-нчи группада инвалид балам бар, 4% менен социалдык ипотекага очередке туралы десек, үзгүлтүксүз стажы керек дейт. Балам азыр военный Антоновкада Кытайлардын кафел чыгарган заводунда иштеп атат балам. 2025 сентябрда иштеген, анан Кытай заводу кышында жабылып калат экен, декабрдын этегинде. Азыр кайра апрелден баштап жумушка кирди, балам иштеп атат. Канча эме алат, айлык алат? Айлыгы 34 миң. 34 миң үйлөнгөнбү балам? Жок, бойдок. Анан ошо бияка айылга келсе ооруп калат. Шаарга барса жакшы болуп калат. Кайда турат? Квартирада турабы, шаарда, Бишкекте? Азыр ошонун жатаканасы бар экен, немесинен. Канча төлөйт ошого? Жатаканасы бекер азырынча. Анан айылга келсе ооруйт, анан ошол эки балам ооруп калат, шаардан ошо тамалсаңбы деп аракет кылып атат. Макул, берели, мисалы, төлөй алабы анан ошону? Ооба, төлөй алабыз. 15 миң доллар сомдун тегерегинде айылга. Ошо бир комнатага берсеңиз. Бирок без очередке коюп берсеңиз эртерээк балам ошо эме болот. Арыз жазсын ким? Азамат.
Мен тек катта бердим сиздерге, кат бердим. Жарайт, азыр балдар алып атат, жаныңыз. Залда ким кат берем деп турганыңар болсо, бияка бергиле азыр чогултуп алып келип бияка коюп койгула, мен ала кетейин. Үчүнчү микрофон. Каттарын чогултуп алып келип койгулачы буяка. Биринчи микрофон. Исқақ Айбү, Баятов Айлы. Саламатсың Садыр балам. Келишиң менен айланайын. Ишиң байсалдуу болсун, жолуң байсалдуу болуп, Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин. Менин эми айтайын дегеним, 2010 жылы менин кызым ушул Баятов нарын жолунда авария болгон. Ошондон бери 6 жолу чоң оор операция болду. Бир жолу чет мамлекетке апардык. Ушунун баарын балдарым өздөрү каржылады. Анан ошо балам, кызым бияка келгенде, бияка деле аз эле алып келебиз, бияка келгенде баягы көп дары ичип атып, аллергичик болуп калган. Шаарга туруш керек болуп атат. Эми ушул 16 жылдан бери кызым экөөбүздү ошо балдарым, келиндерим багып атат. Эми менин көзүм тирүүсүндө, ошол көзүм тирүүсүндө ушул кызыма өзүнчө бир квартира алып берели деп ойлогонбуз. Анан ипотеканын шарттары туура келбей атат. Биринчиден баккан энеси мен 80ге чыктым. Экинчиден кызымдын баласы жок. Үчүнчүдөн иштеген иши жок. Анан өзүбүз эле төлөйт элек, ошо кезексиз алдыга жылдырып бир үй алып берип койсоң. Түшүнүктүү болду. Анда бияка азыр чогулуштан кийин арыз жазып берип, данныйларыңызды берип коюңуз, телефондорубузду. Биз караштырып берели. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы? Улуу көчтү улаган Актала эли. Жана саламатсызбы? Биздин сүйүктүү президент Садыр Нуркожоевич. Мен алыстан ат арытып Бишкектен келип калдым. Сиздерден кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Мен аябай олуттуу иш менен келип калдым. Крупный коррупция иши боюнча. Алдыга эмеңизди, арызыңыздын баарын, кагазыңыздын баарын жок, мен сүйлөшүм керек. Мени эл күтүп атат Бишкекте. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Тереге айылынан, атым Эрлан. 99-жылы транспорт министрлиги жана Нарын областык 3-чү пилот мекемесинин буйругу менен ДЭУ мекемесине тиешелүү 44 сотик жерди Раматылык атама сатып алган экен. Ошо 99-жылдан бери пайдаланып келебиз. 2017 жылы кафе жана 300 кишилик банкетный залы менен кредит алып, мал сатып, соода саттык кылып, кыйынчылык менен салып бир 30 миллион, 35 миллион тегеретесинде чыгым кеткен. Эми иштейли десек, сот иштери болуп, тоскоолдук жарап жатат. Ушул күнгө чейин налог төгүп келебиз, жумуш орундарын түзүп, иш алып барып келебиз. 15 январь 24 жылы Нарын областык административдик сотунун чечими менен мөөнөт өтүп кеткендигине карабай, кызыл китепти жокко чыгарып салган. Ошол боюнча соттошуп келебиз. Ал эми 99 жылда токтом менен кадастрга каттап берүү боюнча арыз жазып барсак, кадастр мекеме каттабай жатат. Соттук иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу деп. Ушул боюнча сизден жардам сурап өтүнөбүз. Эмне бизнес ачтым дедиңиз? Канча вложение болду? Кафе ачканбыз, банкетный зал менен тойкана. Каерде, ушул жердеби? Ооба, Круговойдо, Актала районунун киребеште. Анан эмне проблема? Ким берген? Жер суу көзөмөл берген го? ДЭУ мекемеси берген. ДЭУнун имаратын сатып алгансыңар. ДЭУ сотко ДЭУ берип атат азыр. Прокуратура берип атат. Ошо прокуратура Кечиресиз, Казиев боюнча, ошондой. Бул ДЭУ мекемеси, дорожно эксплуатационный управление боюнча, ошондой жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен мурдачы. Ошол себептен административдик сотко прокуратура кайрылып, ал мурда буйруктар жокко чыгарылган. Эми анан бул кишинин салган акчасы эмне болот аяканан? ДЭУ бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходун ким төлөп берет муну? Макул прокуратура. Мен прокуратураны деле күнөөлөбөйм эми. Да, ошол коррупция нелер саткан да мунучу. ДЭУнун башчысыбы же ошол андан жогоркуларыбы чөнтөккө урган да акчанычы. Убагында. Анан бунун убалына калып атпайсыңарбы азыр эми? 1,5 гектар жер, ошондойбу? 1,5 гектар жер, ошого сиз кайрылсаңыз? Сиз областтын жетекчилери эле карагыла. Облустук прокурор жазып атабы ошондо? Облустук жетекчилери карап, бир мыйзамдуу жолдорун таап, чекитти коюп бергиле. Бул киши да күйүп кетпесин да, кафе салгам, килтейген деп атпай. Канча акча короттуң эле?
30 миллион сомдун тегерегинде 31. Түшүнүктүү, Атам Раматылык атам ошол убакта алган, анан АИШта 2 жыл болду, көзү өтүп кеткен. Карап, териштирип, анан кийин мыйзамдуу жолдорун таап, мага далаштап койсуң. Жарайт. Рахмат. Экинчи Чакырып аласыңар бул өнүн өзүн. Мен Кайыңды Улагайынан келдим, Турганбек Бактыбек. Мен дагы 2013 жылы үй сатып алгам. Бирөөнүн менчиги экен да. Ал мурун мекеме экен, акционерный общество экен. Анан 2024 экен булар мени чакырып, жериңиз көп экен, бериңиз. Мен бербей жүрдүм, 6 ай сүйлөштү. Анан 2025 өткөзүп бериңиз, үйүңүздү 40 сотук менен бөлүп беребиз, калган жерин арендаға алыңыз деп өкмөт 2 бөлүп токтом чыгарып берген. Ал чыгарып берип, өкмөтүбүз бошоп алып кетип калды. Анан мен өткөзүп бердим. Өткөзүп берип, эми бербейсиң десем, бербейди ушул убакка чейин. Эмне кыларым билбейм, барбаган жерим жок. Бишкекке бардым, Сиска да бергем. ГКМБ жерлерин мыйзамсыз деп алышкан. Кызыл кетип бар болчу мен. Берип коюңуз дейт. Жарымыңыздын болсо өзүңүзгө калтырабыз дейт. Макул деп баарын мамлекетке жазып берет. Жазып бергенден кайра бергенге болбойт экен, мыйзам жол берип кеткен деп ошол жерден таштап коюшкан. Добровольно өткөрүп берип койгон. Азыр кайра мамлекетке катталып калгандан кийин бул кишиге менчикке берүү жолун таппай атышат госрегистр. Менчикке болбосо 49 жылга бергиле деп, мамлекет антип алдап койбой калат аны. Добровольно өткөрүп бер деп анан добровольно өткөрүп берсе кайра. 49 жылга бергиле, мыйзам жол берет да 49 жыл. Муну азыр ГКМБ менен кайра кайтаруу ошо жолдорун карап атабыз. Менчикке бере албасаңар 49 жылга бергиле. Ал деле менчикке берген сыяктуу дейм, жарым кылым. Туурабы же туура эмеспи? Аял мугалим, пенсионермин өзүм. Ooрлуу болуп да бүттүк, давлением 180 чыгып атат азыр. Жарайт, муну биз өзүбүзчө карап берели. Карап атабыз. Негизи карап атабыз. 49 жылга болсо дагы бергиле. Менчикке болбосо дагы 49 жылга бергиле. Жарайт. Кийинки Бактке карап беребиз. 3-үнчү микрофон. Саламатсыздар. Мен Дегенбаев Токтун Алыш, Баят айылынын тургунумун. Аксакалдар сотунун төрагасымын. Мен айтайын деген маселем бул жаштардын ден соолугу жөнүндө болуп атат да. Баят айылында менин маалыматым боюнча 2018 жылы 42 бала тубаза майып болуп төрөлгөн. Ошого бүгүнкү күндө аракет көрүп атышат. Бүгүнкү күнү мына 26 жыл, 8 жылда ошол 80ден ашып кетти. Балдардын майып болуп төрөлүшү өсүп атат. Бул эмне себептен? Ушуну бир анализдеп, же тамак аштан кетеби, суубуздан кетип атабы? Ушуну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаштарга. Ушу майыпты балдарды азайтуу аракетин көрсөк. Майып көбөйсө дейт бул өкмөттө чөнтүп ушул эме болот. Туура. Айтайын дегеним ушул. Рахмат. 4-үнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Жаңытал айыл өкмөтү, Кайып Алмаз машыктыруучу. Эмеле спортзал меники. Эски баняда 17 жылдан бери эски баняда тренировка кылып келебиз. Бизден Азиянын чемпиондору, чемпион миралар чыккан. Бирок 17 жылдан бери эски баняда тренировка кылып келебиз. Шарт аябай эле начар. Садыр Нуркожоевич. Ушуну бир эске алып койсоңуз. Хорошо. Менин маселем, сизге арстана турган маселем ушул болуп атат. Жогоруда айткандай, УКМКнын сот прокуратура кызматкерлеринин кайдыгерлиги, жоопкерсиздиги, адамдын тагдыры менен ойногондору бизге ошо түрткү болуп атат. Бул мындай болгон. Ушул мен кененирээк айтпасам 2 сөз менен кантип бүтүрөм. Маселени кыска айтсаңыз, анан жетишсеңиз историясын айтып бересиз. Бул мындай болду. Коштөбө деген айыл бар бизде. Ошол жерде футболдук жана кичи футболдук аянттын курулушу башталган. 70% бүтүрүп калып, анан кийин жерге жаткыра турган газон эле калганда, тиги материалдарын алып келип суук түшүп калып, алы токтоп калган жумуш. Ал менин уулум да ошо как раз инспектор болуп иштеп турган келбиз да, бул нарындагы башкармалыктын. Анан ал да комиссиянын мүчөсүндө болот. Анан баардык материалдардын баары толук болгондуктан, тиги подрядчик болсо кепил катын берген, биз бүтүрүп беребиз деп. Анан ошол негизинде комиссиянын мүчөлөрү кол коюп коюшкан. Неге анан бүтө электе кол коюп берет, бүттү деп? Эми ошолго менин уулум кол койбой атпайбы? Анан кол койгондордун ичинде кылып коюп атпайбы? Ал кол койбой калган себеби, ал жетекчи өсү Кочкорго командировкага жиберилген ошо кезде. Ал буйругуда турат. Сиздин уулуңуз кол койгон эмес, бирок кол койду деп күнөөлөп коюп атышат. Кол койду деп күнөөлөп. Ошолбу проблемаңыз? Ошол проблема. Эми бардыгына бардык.
сотқа бардық. Райондық сот болса, мойныңа алғансыңар деп. Өкемкенің тергеушісі тергеп тұрып, бүтеле жетекші қол қойып, печат басып атқан жетекшіні құтқарып ейіп. Аны менің ұлымды қырмап атышпайып. Қол қойып оған ұлыма мизамсыз іш қосқалып атады. Қарағыла, бұл егер чындап эле бұл ақсақал айтып отырғандай болса, бұл өтө бір әділетсіз іш та бұл жо. Башчыларын, қол қойғандарды қоя беріп қойып. Анан жебеген мантық ақша төлетіп, бұл кишinin ұлын неме қылған болбойды андай. Аяғында ал эми баягы экинчи жагы да бар да, көрдүңөрбү? Мына 70% бүтелек бүтүп, анан калган 30% бүтелек кезде бүттү деп кол коюп берди дейт. Любой адамдын мээси иштеш керек да, бүтелек нерсеге кантип кол коем мен? Демек бирдемеси бар, чөнтөк алган бир жагы бар. Ошо подрядчиктердин. Райондук соттагы ошо силер мойнуңарга алгансыңар. Силер көзөмөлгө текшерип койгула, ошо чындап эле ушул кишинин айтканындайбы бул баласы? Териштирип карап берет. Урматтуу акталалык туугандар, эми түшүнөбүз, проблема көп, проблемалар көп экен. Ошон үчүн мен облустун жетекчилерин кыдыртып атамын, кыдырып чыккыла деп, жаз күз. Азыр мына жазында кыдырып бүтүштү. Эми ноябрь, декабрларда дагы кыдырат, жылына 2 жолу кыдырып турат бүт жетекчилер, облус сот, областын прокурору, губернатор баштаган, район, айыл өкмөттүн жетекчилери. Ушундай проблемаларыңарды ошол жерден айтып турсаңар чечип турат. Чече албаганын мага жиберет, мен чечип турам. Мен дагы кыдырып турамын. Анан эми жакын араларда мен баарын чогултам дагы, буларга дагы тапшырманы коёмун. Именно ушундайларды өздөрү издеп ар кимиси, прокуроруна тиешелүү ишти, сот прокурору, сотко тиешелүүсүн соту, губернаторго тиешелүүсүн губернатор, аким, айыл өкмөттөргө бардыгын ушундай чечкиле деп. Эми тиги союз чачырагандан бери келаткан проблемалар көп экен. Жер талаш, анан камалып кеткен, анан соттолуп кеткен, анан адилетсиздик болгон дегендей. Үй талаш маселелери. Мындай көп элдин арасында көп экен. Мунун бардыгын уже алдыда келаткан дагы бир 5 жылдын ичинде чечебиз. Мына бул 5 жылдыкта не деген маселелерди чечтик? Экономикабыз слабый болуп тиги тышкы карызыбызды кантип кутулабыз, кокуй шакек иймектерибизди ортого таштайлы деп калдык белек 20-жылы. Туурабы же туура эмеспи? Азыр аны ойлогон киши да жок. Ойлогон киши жок. Келе мага мектеп, келе мага муну, келе мага спорт зал деп атасыңарбы? Акчаны бөлүштүрүп мага деп 5-10 жылдан кийин муну да сурабай каласыңар. Чогулуш кылалы десе ага да келбей да каласыңар бир 10 жылдан кийин. Кудай буйурса дейли. Менин проблемам жок эле деп каласыңар да. Ошон үчүн эми мен азыр чогулуштан кийин тапшырма берем, мага немелерди чогултасыңар, тиешелүү адамдардын баарын. 7 губернатор, 2 Оштун мэрин, премьерди баш кылып, Верховный сот, ГКМБ, МВД, прокуратура, генпрокурор баарын тең. Анан областтын жетекчилерин кошуп туруп. Баарына мындай тапшырма бербесе, булар бири-бирине шылтап эле жүрө берет экен да, иши сотто экен, анан прокуратурада экен, анан дигил чечет экен деп эле жүрө беришиптир да булар. Эми бул акыркы жолу ушу эмес, Кудай буйурса дагы келип кетип турам. Кийинки жолу ушуга чейин саламатта болуңуздар анда.